Mına siz özünüz sözünüzde aytıp ettiniz. İş qozголгондор боюнча ревизия жасайбыз, финансовый жагын тактайбыз, башка жагын. Атайын өкүлчүлүк боюнча эсептөө палатасы бир дагы финансылык нарушение жок деп туурабы? Прокуратуранын алдында тастыктап бердиңиз, бухгалтер катары бир дагы финансылык нарушение жок. Токтомду 89 депутат кабыл алды. 91 номер 29 декабрь 2010 жылы Мен обрунда билбейткен. Бир дагы тыйынга финансылык нарушение болгон эмес деп атайын тастыкталып чыкты, туурабы? Сиздер жоопкерчиликке тартылды. Ал мына ошол прокуратурада иштеп атасыз. Ущерб жок болсо, бир тыйын эч ким жеп албаса, чөнтөгүнө сал болбаса, кандай деп ойлойсуз? Бул иш козгоп, бирөөнү бир депутат тап келип эле иш козгоп, мына 13 миллион ушул айдан кетти дегенге кандай деп ойлойсуз? Аерде эч кандай негизги бузушулук болгон жок. Финансовый, да? Башка. Айтыңызчы, вот мен төрага катары, мен ошол мезгилде төрага болгом. Сиз непосредственно бухгалтер болдуңуз. Сиз ушул айлык берүү, же сметаны түзүү, Минфинге барыш үчүн, счет ачыш үчүн, командировочный ачыш үчүн сиз төрага менен акылдашып элеңиз менен. Өзүңүз ишиңизди алып баргансыз. Же төрага түздөн-түз сиздерге мындай указание берчү эле, мындай кыласың, андай кыласың. Биз өзүбүздүн функциональный обязанностьбуз бар, ошону аткардык да. Ага төраганын тиешеси жок тиешеси. Сиздер мыйзам чегинде алып барасыздар. Жетекчим бар, жетекчим менен иштегем. Сиз азыр өзүңүздүн айлык актыңызда 1,5 миң долларга жакын айлык алчу экенсиз. Ошону сиз кандай деп ойлойсуз? Өзүңүздүн азыркы кыргыз элинин эмесине туура келеби? Москванын айлыгын. Сиз Москванын айлыгын алдыңыз. Бул жерде жашап жүрүп. Бул жерде эмес, Москвада барганмын. Москвага барып, сиз ошол өзүңүздүн мен сизден сурабадымбы жана иште аткан убакта сиз кайсыл жерде? Жок, бул жерде да иштедим. Сиз эми каерде деп мындай конкретно эме өткөн жок. Конкретно сурабадым. Сиз айттыңыз жогорку кеңештин бухгалтериясында отурдум деп. Отурган жерим ошол жер. Биякта бизде офис болбогондугунан квартирада ошол нанимат эткен квартирада иштеп ошол жерде жашадык. 3 комната эле. Залында офис кылдык. Компьютер бүт барын коюп. Анан 2 спальныйында 2 Канча убакыт иштедиңиз сиз? 9 ай ичи сиз Москвада болдуңуз. Москвада болдум. Жок, бу жерде болдум, Москвада болдум. Себеби финансирование аяктан Москвадан счет ачылган жок. Анан булардын айлыктарын командировочный башка сумма акчаны алыш үчүн именно Минфин казначействонун непосредственно берди иштедик да. Счет бу жерде ачылды. Первомайский рокто иштеп ачылды, ошол жерде иштеп. Када барганмын. Москванын айлыгы деген бул кандай түшүнүк? Мен да ошону түшүнбөйт атам Москванын. Бул эми президент Россиянын жашоо шартына ылайыктуу Москвадагы өкүлчүлүк, элчиликтин кызматкерлерине кете айлык чегерилген деген ойду айткыңыз келип атабы? Ошондой. Бирок Кыргызстандын өкүлчүлүктөрү, бир эле бул өкүлчүлүк жогорку кеңештин өкүлчүлүгү эмес, элчиликтер ошол Москванын деңгээлиндеги мамлекеттик уюмдардын деңгээлинде айлык алабы же алардан 4 эсе же 8 эсе аз алабы? Сиз билесизби мына бухгалтерский работник катары? Ал боюнча президенттин указы бар. Президенттин указында көрсөтүлгөн өлчөмдө гана берилет. Ошол өлчөмдөн биз ашыш алган жокпуз. Туура, бирок ошол мисалы Кыргызстандын элчиси 4700 доллар алат. А Өзбекстандын элчиси же Казакстандын элчиси 20 000 долларга жакын алат. Экөөнүн статусу бирдей. Бирок Кыргызстан өзүнүн финансылык, экономикалык абалына жараша гана айлык чектейт деп айтпайсызбы? Ошондойбу? В 2011 году я работал в качестве эксперта, спецпредставителя животных Кыргызской республики в городе Москве. В качестве эксперта, да? В качестве эксперта. Какие работы вами были выполнены? Мою функциональную задачу входила координация роли
координацию наших представителей в межпарламентских ассамблеях ОДКБ, СНГ, ТЮРКПА и ОБС. Какие работы вы выполняли? Мне больше приходилось работать с нашим представителем межпарламентской ассамблеи и с нашим представителем ТЮРКПА, который сидит в Баку. Ваше постоянное место расположения где находилось? Постоянное место расположения должно было находиться в городе Москве. Мы больше командировочным методом работали, то есть за свой счет летали в Москву, где-то 15 труп тысячи, а обратно возвращались. В общем, так как у нас квартиры не было, в основном занимались поиском подходящего офиса для спецпредставительства. Имеется в виду, вообще у этого организации спецпредставительства не было, да? Офиса не было, да, занимались поиском. И вот сколько вы проработали там? Я начиная с конца марта, да, не помню, с конца марта до ликвидации. Вот вы во всю вот вашу деятельность в этой организации вы так и офиса не нашли, да? Офис мы один раз нашли, даже свои деньги наш руководитель, спецпредставитель, даже как-то внес свою сумму, вот он хотел с бюджета, потому что в условиях Москвы быстро сразу найти офис очень тяжело. Там сразу оплачиваются 3 суммы. Первая, вторая и залоговая сумма. Подходящего, то есть вовремя вот этого решения не было финансового, поэтому больше не успевать. Ага. И у вас вот после того, как вы дальше работали, как я вижу здесь, в Министерстве иностранных дел, да? Вот, да, вы можете сказать о создании спецпредставительства, деятельности спецпредставительства? В каком законно это было вообще создано? Я думаю, законно. Я об этом услышал где-то в начале марта. Спецпредставительство было учреждено где-то в конце декабря 2010 года. Большинством голосов депутатов. Аккредитация должна была пройти? Вот мы над аккредитацией и работали, да? То есть, когда мы приехали в Москву, значит, у нас были соответствующие встречи в Государственной Думе. По нашей инициативе Ахмад Ильич встречался с председателем Государственной Думы, с председателем Совета Федерации, с председателем Межпарламентской ассамблеи Протовым. Была встреча также, если не ошибаюсь, руководителем администрации Анатолием Нарышкиным. И в ходе всех этих встреч обсуждался открытие нашего спецпредставительства. В тот год именно Государственная Дума ушла на выборы. В этой связи открытие спецпредставительства затянулось. Когда они уже начали действовать и создавать свою комиссию по работе с нашей кыргызской стороны, они по непонятным мне причинам, значит, в конце 2011 года, да, в декабре месяце, признано утратившую силу ранее принято постановление о учреждении спецпредставительства. А вообще спецпредставительство какую работу проводило? Мы даже, значит, мы работали больше в полевых условиях. У нас не было офиса, мы над этим работали. Помимо этого, мы организовали визит спикера Джумуркинеша и ряд депутатов Республики Татарстан, Казахстан, в Москву была встреча, был визит. Также вот в основном эти визиты. Вели переговоры с инвесторами по линии Министерства сельского хозяйства. Они даже приезжали в Кыргызстан. Есть соответствующие записи бесед о состоявшихся встречах. Была встреча в Министерстве экономики, в Министерстве энергетики. Все документы имеются у нашего руководителя, спецпредставителя на тот момент. По-моему, эти документы должны быть наши.
пожалуйста, вопрос нет. Так, пожалуйста. Вот вы упомянули слово аккредитация. Объясните суду, пожалуйста, что такое аккредитация? Какие органы, государственные органы должны проходить аккредитацию? Или это только общественная организация, информации, присущая аккредитация? И чем аккредитация отличается от получения агремана, от вручения верительных грамот? Это ведь не одни и те же понятия, правильно? Вот многие задают вопрос. Мне, например, тоже непонятно, что такое, я-то понимаю, что это аккредитация, но должно было спецпредставительство где-то аккредитироваться. Раз это уже было государственное представительство, значит мы должны были пройти в соответствующих органах Российской Федерации пройти аккредитацию. Аккредитация это значит дает право на ведение своей деятельности, согласие принимающей стороны о ведении своей деятельности. И все документы, все вот эти наши встречи, переговоры шли к тому, что вот мы должны были получить с российской стороны аккредитацию и приступить уже к работе. Как проводится вот эта процедура аккредитации? Ну, для этого оставалось, значит, подписать соглашение межпарламентское соглашение подписать, и в Министерстве иностранных дел мы в качестве дипломата должны были получить аккредитацию. Хорошо. Статус дипломата сразу был придан? Нет, статус дипломата именно не придан, мы над этим работаем. Работниками диппредставительств и работниками Это получается... спецпредставительств. Нет, это же также и представительство же. Вот такое. Айтсаңыз, шул спецпредставительстводан ашқанда, шул аны uyuşturucu işlerin жүргізіп жатқанда, бізден Тышқы істер министрлігі тарапынан тосқар болды. Ушул боюнча точно айта аламын, Махмуд Бекетович. Бирок мен кийинки каттарды окуп туруп ал жерден көргөм. Мысалы сізге мен есімде бар азыр. Сізге қандайда бір МИДте бұрын іштеген адам қатары ушул иштерди жылдыруу боюнча особый керек МИД тараптан статус бер дегенде каршы чыгышкан. Да, Экинчи, мына сиз өзүңүз да катышкансыз. Биз визит жасаганда Государственный думаның төрағасы Алышкин менен сүйлөшкөндө сиз катышкансыз. Мелоновден сүйлөшкөндө катышкансыз. Ушулардын бардык тарабынан колдоо көрсөтүлгөн тастыктап берилбесизби сотто? Ушул атайын өкүлчүлүк боюнча даже биз мен маселе көтөргөнбү ошол Госдумада. Госдуманын ичине кандай бир кабинет бөлүп берилген. Колдогонду тастыктап бере аласызбы? Тастыктап бере алам, сиздин жүргүзгөн переговор боюнча ал жерде тийиштүү запись беседа жүргүзүлгөн. Ошол документтердин баардыгы биздин класса иштеген. Мына руководитель администрации Российской Федерациянын президенттин администрациясы башчысы да колдогонду тастыктап бере аласызбы? Кандай деп ойлойсуз? Эгерде ушул өкүлчүлүк жоюлбаганда жылдын аягына чейин эгерде саясий мындай Кыргызстанда парламенттеги башкаруусунун саясий нерселери өзгөрбөгөндө атайын өкүлчүлүк толук кандуу иштеп кетеби? Толук кандуу иштеп кеткен. Мен эсимде сотко тастыктап берсеңиз, ошол Совет Федерациясынын төрагасы, ошол жерде депутаттар, Госдуманын төрагасы, депутаттар чын жүрөктөн туура деп колдоо көрсөткөн эсиңизде? Туура болот деп. Алар түшүнүк менен кабыл алып, уже эсимде неме болду. Где-то ноябрь айларында алар уже толук киришип баштаган биз менен иштейбиз. Ошондой эми биз дагы өзүбүз да ачсак, Кыргызстанда элчиликтин эмесинде деп ошондой сөздөрдү кийин мен уктум да. Эсиңизде болсо, жакшы нерсени эскерттиңиз. Биз ошол миграция комитетинин
миграция. Служба миграциянын жетекчиси мен төрага катары жолугушканда ошол посольстводо биздин мигранттардын иштөөсүн, тартибин, ошол жерге разрешенияны Москвага баргыча ушул жерде алуу боюнча талкуу жүргүзгөн эсиңиздеби? Рамадановский менен. Ошол жолушудан мен катышкан. Бирок кагаздарда окудуңуз беле ошону? Рамадановский ошол биз сиздер уюштурган атайын өкүлчүлүк уюштурган визиттен кийин өзүнүн замын жөнөтүп ушул жерде ошол иш азырбача улантты. Татарстанга иш уюштурганыңызда канча мөөнөттүн ичинде гана уюштурдуңуздар? Кыска мөөнөтпү же узуткан? Кыска мөөнөт передовой группаны кеттим. Где-то 3-4 күн мурун барып протокол Сотко айтып берсеңиз, ошол натыйжалуулугун, ошол сиздер уюштурган ошол визиттин натыйжалуулугу бул жөнө сөз катары эмес. Ошол мезгилде электронный парламент себеби менин эсимде Россия Федерациясынын ичиндеги эң жогорку өкмөт электрондук парламент, электрондук өкмөт ошол жерде түзүлгөн, ошону айтып берсеңиз. Ал жерде жана формат определенный мен жана протокол. Бул суроону кереги жок шығар, бул айтып атасыздар, биз чектен чыгып кетүүгө сайыптаган убакыт алабыз. Мүмкүн булар кереги жок. Ал жерде сөз жана универсиада болгон сиз биздин жаштарды тиги универсиадага катышканы келет деп жана убадалар болгон сүйлөшүүлөр ошол жөнүндө. Урмат сөз сиздин айтканыңызды эске алабыз, бирок күнөө коюлганда туура эмес, ачылган, эффективдүү болгон эмес, эч иш алып барбаган деген күнөөгө мен ушуну тастыктап катуу айтып атам го. Мен акыркы суроо. Мына айттыңыз, ошол мезгилде бюджет кабыл алынып, сиздин айлык акыңыздарды июль айында гана ачыла баштаган, туурабы? Где-то июль, август ошондой. Ага чейин Ар бир ай айтыңызчы. сайын зарплата алган эмеспиз. Ар бир ай сайын айлык алынган эмес. Ошол мезгилде бухгалтерия жок болчу. Анан бухгалтерия ачылып, ошентип алынып баштаган. Мына обвинитель айтып атат, прокурор айтып атат. Айлыгыңар Кыргызстанда жүрүп, азыраак Кыргызстандын $1500 эмнеге аласыңар, патриот болбойсуңар деп айтып атат. Сиз айтыңызчы, ошол спецпредставительство 3 ай, 4 ай чөнтөгүңүздөрдөн кетирип патриот болуп иштедиңерби же бир кызыкчылык болгонбу? Жок, өзүбүздүн чөнтөктөн билет алып, гостиницада жашап, ошондой келген моменттер болгон. Биринчи жолу жанагы постановленияны колго берип, ошондо биринчи жолу командировочный алып кеткенбиз. Нурматов Кубанычбек Советович экөөбүз. Калгандарында зарплата алышакты, биз өзүбүздүн счетубуздан учуп, анан зарплата тийгенде тигилерди берип, анан иштеп жүргөнбүз. Гостиницада жашап. Патриоттук сезим мененби же бир выгода үчүн иштегенсиз? Патриоттук сезим менен выгода ал жерде эч болгон айлык болчу. Спикер же кайсы бир депутат ошол мамлекеттик акчаны ошондой бөлүп тапканга укугу барбы, ошондой зыян келтирген Спикердин сөзүн республикалык бюджетте каралган акчалар? республикалык бюджеттин өзүбүз баарыбыз түшүнөбүз, бюджет кабыл алгандан кийин мыйзамда, бюджет жөнүндө мыйзам кабыл алынат. Мыйзам кабыл алгандай эле аткарыш керек. Мыйзамга өзүнчө 13 миллион бир канча акча кирген. Ошонун чегинде иш жүргөн да бул атайын өкүлчүлүктөчү. Андан башка мисалы үчүн спикер өзүнүн фондунан же башка жактан бир мындай мыйзамсыз өтүп койсо башка маселе. Кийин бюджеттин 11-жылкы бюджеттин аткарылышын кабыл алып атканда катышкансыздар. Атайын жана счетный палата тарабынан же кайсы бир депутат тарабынан мынакей мыйзамсыз акчалар каржыланыптыр, чыгашы болуптур, спикер тарабынан спикер монча ашыкча пайдаланып коюптур дегендерди калдыңызбы? Жок, андай чыгылган жок. Атайын өкүлчүлүк боюнча мындай башка органдарда, мамлекеттик даже текшерүүчү органдардан да мындай сөз болгон жок. Эми кандай дейсиз? Бул жогорку кеңештин токтому үчүн жалпы депутаттар жооп берет. Жалпы депутаттардын чечими. Бул нормативный правовой акты. Мамлекет ишкана жеке адамдар аны милдеттүү түрдө аткарыш керек.
бүгүн эмне үчүн ошол мыйзамдуу кабыл алынса токтом, анан мыйзамдуу аткарылса, өкмөт президент тарабынан бюджети чечилсе, эмне үчүн бүгүн ушул маселени мына сотто карап мыйзам бузулгандык дегендей болушат. Сиз депутат. Мен айтып кетейин, мисалы үчүн кийинки убактарда комитетте караган маселенчи. Комитеттин документтери менен да таанышканбыз. Комитетте баары мыйзам чегинде болгон деген чечимди чыгарып атат. Бардык жерден менин документтерди көрүп, ошол кезде спикер тарабынан мыйзам бузуу болгон деген мен эч жерден көргөн жокмун. Биринчиден, экинчиден мен ойлойм, мен жогорку кеңеш мына ошол кезде катышкан депутаттардын добушун берип өтүп аткандан кийин спикер бул жерде жоопкерчилигин мен айтам. Жогорку кеңеш токтомду кандай кабыл алса, спикер ошондой оформление болуш керек эмес. Жерде спикердин бир эле эмеси ошол жогорку кеңештен чыккан токтомду оформление этип, аягына чыгарыш керек. Ал өз алдынча эгерде мен ойлойм тескерисинче биз ошол токтомду кабыл алсак, бул токтом туура эмес деп туруп анан эметсе, бул иши туура эмес болмок. Жогорку кеңеш токтомду кабыл алат. Есіңізде болса, мен қамалғандан кейін 2014 жылы жауап кеңеш атайын комиссия түзді. Өкілчілік бойынша атайын жауап кеңештің тоқтауына временный депутатский комиссия түзді. Ал депутатский комиссия өзінің ишин тақтап, анықтап, жауап кеңешке алып шықты. Ошол жерде 4 пункттан турган чечимди кабыл алышты. Биринчиси мыйзам бузулгон, экинчи финансылык жактан эч кандай нарушение болбогон, регламенттин бузулбашын, төртүнчүсүндө жауап кеңештин төрагасы эч кандай мыйзам бузганга тарган эмес. Өзінің полномочиясынан чыккан эмес. Аны парламент ошол убактылуу депутаттык комиссиянын чечимин 69 добуштан жактырып прокуратурага жөнөтүлдү. Кандай да өйдөс, убактылуу депутаттык комиссияны түзүү укугу бул конституцияга каралган. Ошол конституция негизинде жогорку кеңеш убактылуу депутаттык комиссия түзүп, ошол комиссиянын чечимин кабыл алып, бул мындай мыйзамдуу токтом да туура. Бүгүн ошол токтомго карабастан, экинчиден жогорку кеңештин парламенттеги комитеттер бул да конституциялык орган болуп эсептелет, туура. Комитет түзүү. Мыйзамдуулук, ошол право порядка сиз айткан комитетте карап, өзүнүн жыйынтыгы бир добуштан кабыл алып чыгарып берген. Бүгүн комитеттин чечими турат. Мыйзамдуу деп. Парламенттик временный комиссиянын чечими турат мыйзамдуу. Бул мыйзамдуу нерселерди же кандай деп ойлошуңуз, токтомдор, чечимдер аталыш керекпи, же каралбай калабы? Бүгүн парламенттик мамлекетте жашап атканда. Же бир прокурор бул карабайм деп койсо болот. Мен ойлойм, бул ошол жогорку кеңештин комитеттин чечими, убактылуу комиссиянын чечимдери, жогорку кеңештин кабыл алган токтомдордун баары мен ойлойм мыйзамдуу деп ойлойм. Себеби жогорку кеңеш өзү нормотворческий, законотворческий орган өзү. Ошондуктан жогорку кеңештин чыгарган токтомдору Кыргызстандын аймагында баардык жерде аткарылыш керек. Атайын ачуу үчүн. Ал токтомдо эмне көрсөтүлгөн? Атайын өкүлчүлүк ачуу жөндөбү же ошол жактагы өкүлчүлүктүн штатын көбөйтүү боюнча Токтом атайын өкүлчүлүк ачуу жөнүндө көрсөтүлгөн да. Бул ошол токтомдун кайра кийин мыйзамдуу күчүн жоготкондугу боюнча талкууда сиз катышкансызбы? толук эсимде. Сиз добушуңузду белгилегениңиз эсиңизде жок. Значит, катышканыңыз эсиңизде жок. Мыйзамдуу күчүн жоготуу деп жабылып аткандагысында. Мыйзамдуу күчүн жоготуу деп токтом менен тааныштыгым бар, анан ошол катышкан эмесин жогорку кеңештин Москвадагы атайын өкүлчүлүгүн ачкан экен. Ушул токтом кандай тартипте кабыл алынган, ким тарабынан жүргүзүлгөн,
мыйзамдуу, мыйзамсыздуу, анткени тергөө органдары тарабынан ушул токтомдор орколуп атат да, мыйзамсыз дегенде. Деги эле кандай тартипте кабыл алынды эле. Ошол токтом алганда келбектин ролу кандай болду? Ушул жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Өзүңүз кандай 2010-жылы 29 декабрда биздин жогорку кеңеш токтом кабыл алганбыз. Азыркыга чейин мен эсимде, себеби Талант Мамытов деген коллегабыз токтомдо сунуш берген. Парламентте мен социалдык саясат боюнча комитетте иштейм. Биздин комитет миграция маселеси боюнча түздөн түз жана негизги комитет катары эсептелинет. Ошол комитетте ошол миграция тарабынан мен көп иштерди алып барып кызыгып жүрөм. Бул маселени көтөрдүк. Ошондуктан бул миграция маселесин мен с удовольствием колдоп бергенмин чын жүрөгүмдөн. Себеби элге биз парламентке бараардын алдында барганыбызда миграция маселеси боюнча көбүрөөк убада бергенбиз. Ошондуктан мен эсимде бар азыр 80ден ашык депутат колдоп бергенбиз бул токтомду. Бирок урматтуу сот, ошол күнү бир нече токтомдор кабыл алынган. Ошолордун катарында ушул токтомду мен баягы Россия Федерациясында жана Казакстанда биздин мигранттар көп болгондуктан Россия Федерациясында ушул өкүлчүлүктү ачууга мен колдоп бергенмин. Азыркы күнгө чейин ушундай өкүлчүлүк болуш керек экенин мен колдойм. Тергөө органдары тарабынан бул мыйзамсыз кабыл алынган Келдибековдун кызыкчылыгы үчүн ошонун натыйжасында Келдибековдун ишкерлиги кармактарын кыянаттык менен пайдаланган үчүн 13 миллион сомдук мамлекетке зыян келтирди деп айып коюлуп атат. Кандай дейсиз? Келдибеков бир өзү ошол токтомду кабыл ала алат беле? Ошол жакчаны бөлдүрө алат беле? Ушул жөнүндө да айтып. Депутаттык биздин атайын статус боюнча мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде ар бир депутат мыйзам жана токтом жана башка сунуштарды берүүгө укуктуу. Ошол катары мен айтар элем, бул депутаттар тарабынан чыккан инициатива болгон. Мен азыр стенограмманы алууга же аны угууга менде мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен айтар элем, бир аз талкуу болсо керек эле. Сунушту колдоо боюнчачы, мен азыр эсимде жок. Толук ошондуктан мен айтар элем, бул депутаттар тарабынан берилгенден кийин спикер катары ким болбосун спикер. Сунушту сөзсүз түрдө коюш керек. Добушка коюш керек. Ошондо 80ден ашык депутат кабыл алынгандыгы, колдолуп кабыл алынгандыгы бул мыйзамдуу деп эсептейм. Мен жеке депутат катары бүгүнкү күндө дагы биз мындай сунуштарды берип келатабыз. Жана мындай сунуштар мүмкүнчө кабыл алынып же жокко чыгарылып же башка болуп, ошондуктан мен мыйзамдуу деп эсептейм депутат катары. Сиз дагы жолу сотко тастыктарыңызды айтсаңыз, сиз ошондо Талант Мамытов тарабынан сунушталган токтомго добуш бердиңизби? Же Келдибековдун спикер катары алып барып атканда ар кандай сөйлөп коет эми, мында тынч отуруп тиги, мына дагы токтомду коем, анымыз деген. Же спикердин сөзүнө добуш бердиңизби? Же токтомго добуш бердиңизби? Талант Мамытов өзүңүз айтыңыз. Мен сессия учурунда ошол күнү бул сунушту берилгенде биздин 1,5 миллион мигранттарыбыз, көпчүлүгү менин курагымдагы аялдар, кыздар, жаштар чет мамлекетте иштеп жүргөндүгүн эске алуу менен Талант Мамытовдун ушул сунушун колдоо менен мен токтомго добуш бергенмин. Токтомго добуш бергенмин. Дагы айтсаңыз, ошол учурда өкмөттүн өкүлчүлүгү өкүлү, президенттин өкүлү катышты беле ушул жыйынга? 29 декабрь 2010 жыл болгондо ар бир биздин сессиябызга өкмөттүн өкүлү жана президенттин өкүлү катышат. Жана менин оюмча катышууга милдеттүү болсо керек. Ошондуктан ар бир сессияда мен өкмөттүн жана президенттин өкүлчүлүгүн көрөм. Көрүп келдим ушу 4 жылдан бери, 4 жыл. Эсиңизде барбы? Кимдер эле өкмөттүн өкүлү, ким эле президенттин өкүлү ким эле? Өкүлү ошол убакта
Өкмөттүн Көйлөп өкүлү тастыктап менин кетти оюмча өкмөттүн өкүлү Нарымбаев, президент Данияр өкүлү Ильич Салянова. Ооба, ошол жерде. Ошондо эми бул жаңы орган түшүп атат. Мурда жок эле. Жогорку кеңештин атайын өкүлчүлүгү Москвада бир топ акча талап кылдылар. Ошондуктан биз акча маселесин чечели, анан ачкыла деген өкмөттүн өкүлчүлүк тарабынан каршы пикир же бир өзүнүн сунушу айтылды беле? Эсиңизде барбы? Менин эсимде калганына караганда бул жерде башка депутаттар боюнча дагы мыйзамда баягы токтом кабыл алынган да ушул күнү. Ошондуктан жана именно миграция боюнча бул кабыл алынгандыктан ошо эки токтом менин аябы эсимде калган экен. Ошон үчүн каршы пикир дээрлик болгон эмес. Каршы пикир дээрлик болгон эмес. Менин оюмча. Кийин 11-жылы республикалык бюджет кабыл алып атканда сиз катыштыңыздар. Өзүңүз айткандай социалдык маселелер, ушу миграция боюнча болгондо өкүлчүлүккө атайын акча отдельный строкко менен каралды. Ошондо өкмөт тарабынан ушул органды ачканга биз каршыбыз, акчабыз жок, акча таба албайбыз дегендей, же болбосо Келдибек мыйзам столушко койдуруп коюптур деген пикирлер айтылды беле, эсиңизде барбы? 11-жылы республикалык бюджетти талкуулап аткан, карап аткан, талкуулап аткан. Жок, эсимде жок. Айтылган эмес. Кандай пикир айтылгандыгы же андай талкуу болгондугу эсимде жок. Анан бул тергөө органдар кайдан алды? Бул анан мыйзамсыз токтом деген кайдан чыкты? Силер кабыл алган токтомду. Тергөө органдары Азымбек Назарович. Мындай да азыркы күндө ушинтип токулган токтомдундай тергөө амалдарынан жана башкалардан көптөгөн эл жабыркап келатат. Сиз тажрыйбалуу юристсиз да, биз келечектеги тажрыйбалуу юрист болсо керек деп ойлойм. Мен айтар элем, ушундай мыйзамдардан деп айтпайм, ушундай бир тергөөчүлөрдүн айынан көптөгөн адамдар жабыркап атат да, мына жакында эле Лукан кабыл алып турабы? Ошондо мен ушуну сунуш берейин атам да, мыйзамсыз козголгон тергөөнүн жыйынтыгы менен жабыркап жаткан адамдар биз ошо тергөөчү эгер мыйзамсыз экенин аныкса өз жазасын алыш керек депчи. Мына азыр эчтеде бир бала турат, 4 айдан бери дейт, адвокат 4 айдан бери бир далилсиз суд ар ай сайын узартып келип атат, ушуну түрмөдө турушун дейт да. Кечирим сұрайм. Тергөө органдары мейли мыйзамсыз кылалы деди, бирок мамлекеттик айыптоочу, мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү орган отурат, айыпты бекитип атат. Мына ошол жогорку кеңештин бүт депутаттар айтып атат, биз добуш бергенбиз, мыйзамдуу токтом эч кандай мыйзам булунган эмес. Ошого караган процесс жүрүп атат. Биз фактически не Келдибек күнүбүз, силердин токтомуңарды ырдырып атат. Жогорку кеңеш контролдоочу орган. Мыйзамдуулукту өздөрү кабыл алынган мыйзамдарды, чечимдерди өздөрүнүн комитети менен контролдойт. Кандай дейсиздер эми ушул сиз айткан жана эчтеде турат деп атасыз. Бүгүн жалгыз спикердин жогорку кеңештин токтому үчүн мыйзам бузган деп отурушу кандай? Токтомду жана мыйзамды кабыл алыш жана сунуш бериш депутаттардын укугу деп айттым. Ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү биздин чечимди жалпы депутаттардын 80ден ашык депутаттын колдоосу менен кабыл алынган жана биздин түздөн-түз укугубуз милдетибиз болгон ошо кабыл алынган токтомдун мыйзамдуу же мыйзамсыз кабыл алынгандыгы тууралуу менин оюмча мага чейин да биринчи депутаттар көрсөтмө берди деп эсептейм. Ошондуктан урматтуу сот туура чечим чыгарат деп ойлойм. Мыйзамдуу жана мыйзамсыз болгондугу тууралуу. Сиз СДПК партиясынан депутат. Социал-демократтар партиясынан депутат. Вот социал-демократтар партиясынын өкүлү Сакебаев деген депутат ошол жана мыйзамдуулук укук комитетинин төрагасынын орун басары деп ушул жерде күбө катары айтты да. Эч кандай ушул токтомду кабыл алып атканда мыйзам бузуулук болгон эмес. Биз комитетте карап ошондой корутунду бергенбиз. Парламенттин комитети конституциялык орган. Сот, прокуратура сыяктуу. Бизди таң калуучу нерсе, иштин ичинде ошол чечимдер жок, тиркелген эмес, эске алынган эмес. Андан кийин дагы ушул токтом боюнча парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, убактылуу комиссия каралган экен, чечим алган экен. Сиз ушуга катыштыңыз беле?
ушул токтом боюнча, ушунун мыйзамдуулугу боюнча. Комитетте кароодобу? Жок, парламентте. 2014-жылы. Жок, мен катышкан эмесмин. Кандай деп ойлойсуз ошол комитеттен ошол конституциялык органдын берген чечимдери кылмышка тиркелбей мыйзамсыз деген жоопкерчиликтин токтомуна баа берилишти. Урматтуу адвокат, мындайда парламентте биринчи комитет бар, ар бир комитет бул сиз айткандай конституциялык орган. Мен да ошол комитеттердин биринде иштейм. Биздин ар бир чыгарган чечимибизди биз көзөмөлдөйбүз, аткарылуусун. Биз сунуш кылган парламенттин палатага сунуш кылган сунуш сөзсүз түрдө ал каралыш керек. Депутаттардын талкуусу менен же кабыл алыныш керек, же четке кагылыш керек. Ал эми палатада кабыл алынган мыйзам болобу, токтом болобу, чечим болобу, ошол кабыл алынган токтомду же мыйзамды депутаттар өзүбүз кайра көзөмөлдөйбүз. Сөзсүз түрдө көзөмөлдөйбүз. Бир эле биз жеке депутат катары эмес, биздин чечим кабыл алган комитет дагы көзөмөлдөйт. Мен ойлойм, жеке мен эч кимди тартпайм. Жеке бул жарандык жана депутаттык бүгүнкү күндө бирөө катары милдетим. Бул постановление эгерде кабыл алынгандан кийин аткарылбай калса, миграция боюнча түздөн түз иштеп жаткан депутат катары мен талап кылмакмын. Эмне үчүн кабыл алынгандан кийин. Ошон үчүн бүгүнкү постановлениянын кабыл алынгандыгы тууралуу же туура эмес, же мыйзамдуу экендигин 29 декабрда 2013 кабыл алганбыз. Ал эми ошол сиз айткандай кайсы бир фракциянын парламентте каралбаган чечими мыйзамдуу болобу же мыйзамсыз болобу? Парламент караган бир депутаттык фракция комиссия түзсү дагы өзүнчө чечим чыгарып койду. Парламент караган жок. Бул мыйзамдуу болобу, мыйзамсыз болобу? Анткени ошондой комиссия ошол силердин токтомуңарды мыйзамсыз деп табылат. Ал бирок силер караган жоксуңар, ага баа берген жоксуңар. Ал комиссиянын эгерде мен бул боюнча так жооп бере албайм. Урматтуу адвокат, бирок ошол эле учурда ал комиссиянын эгерде бир эле фракциянын деңгээлинде чечилген болсо, жана парламент тарабынан ал каралып, колдоого же четке кабыл алынмаса, анын юридикалык күчү канчалык экенин караш керек. Мыйзамдын негизинде. Мен юридикалык күчү жок деп эсептейм. Депутатсыз да парламенттин чечими ошондой чечим мыйзамдуубу, мыйзамсыз? Караган жоксуңар силер. Бир фракция чечим чыгарды айла берди. Силер караган жоксуңар. Мен чечим менен тааныш эмесмин. Жана фракциянын жеке чечими болсо, эгер башка фракциялардан дагы кирбеген болсо, ал парламенттин мындай берген ою катары эсептелинбейт. Андай иштин ичинде Атамекен фракциясынын түзгөн убактылуу комиссиясында ошондой чечими бар. Силердин алган ошол токтомду 2010-жылы 29 декабрда. Бул мыйзамсыз келбейт. Качан чыккан? Суроо берсең болобу, качан чыккан ошол комиссиянын чечими? Ахмат бар, сиз Канчанчы жылы? Var, men spikerde ошонун негизинде кылмыш козголду. Парламенттеги 5 фракциянын ар бир мүчөсүнөн, ар биринин мүчө катары кирип, ал жалпы депутаттардын колдоосу менен ошол комиссияга мүчө болуп кирип, ошондон кийин гана бардык мүчөлөрдүн кабыл алган чечими, же болбосо көпчүлүгү кабыл алган чечими гана парламент кабыл алган токтомго каршы чыкса, ошондо мыйзамдуу деп жооп. Башка жок. Суроолор берилди. на 24 апрелде 2014 жылы ошол мен анда камакта болчумун. Депутаттык комиссия түздүк. Убактылуу. Ушул өкүлчүлүктүн мыйзамдуулугун тастыктап комиссия түздүп алды. Палатага келишкенде чыгара сиз болгон эмес экенсиз. 70 депутат катышып, 69 за деп добуш берип, бирөө против состава против болуп, сиз караганда отсутствие деген экенсиз. Ошол депутаттык комиссиянын чечими боюнча мунун бардыгы мыйзамдуу токтомду кабыл алышы.
токтом киргизилиши, төрағанын милдет, ошол алып барган милдеттемеси баардыгы мыйзам чегинде туруп 69 депутат за деп туруп чечим кабыл алып прокуратурага жөнөттү. Андан тышкары мыйзамдуулук боюнча комитет, ушу прокуратуранын куратор комитети да, мындай айтканда. Ал комитеттагы чечим чыгарып, мунун баардыгы буга чейинки болгон окуяда. Сакебаев, Муктар Субуев ошол комитетте мүчөлөр. Ушулар болбой, мыйзамдуу деп чечим алып дагы прокуратурага жөнөттү. Комитет конституционный орган. Вакытлуу депутаттык комиссия палата тараптан түзүлсө, бул да конституционный неме болуп эсептелет да, ыйгарым, укуктуу. Ошол экөөнүн мыйзамдуу чечими бүгүнкү күндө прокуратурага жөнөтүлүп, бирок прокуратура ошону эске албай, эң бийик мыйзам чыгаруу органдардын чечимин эске албай, мына мени күнөөгө тартып. Буга кандай деп ойлойсуз? Жакшы келечекте УПК киргизип атсаңыздар, ошону эске аласыздар. Өзгөртүү киргизип атсаңыздар. Ошого карабаган негизги мыйзамдуулукту контроль кылган, надзор кылган органдар карап атса кандай? Сөзсүз. Сөзсүз эске алыш керек деп эсептейм. Себеби комитеттин чечими бул жана жогоруда айтып өттүк. Ишке ашыш керек деп. Ошондуктан мен жана айтып өттүм. Yakında uşul nizam kabul alып атканда, жана бизде конституция өзгөрөт деп атпайбызбы, ошондо ушул сөз чечимди мен сөзсүз берейин депчи. Канчалык деңгээлде ишке ашат деп. Башка суроолор жокпу? Хаджиброс Зухарович, вы правильно сказали, да, мы проведали. Когда до принятия данного постановления, там работала рабочий под руководством Таланта Мамутова, рабочая группа, разрабатывали, они предлагали как спикер вот такой вот. Если помните, мы с вами в телефонном разговоре, я попросил вас, если будет желание, до получения мандата можно поработать так, как вы юрист, с большим опытом, и были депутатом всех СОЗУ. Вы знаете депутатов Госдумы, Совет Федерации, МПА СНГ участвовали. Вот сегодня прокурор обвиняет меня о том, что положения не было и так далее. Вы скажите, до принятия данного постановления, еще она была проекта, который я тогда тоже не виделся, к вам, вот расскажите суду, вы видели это положение разработанное, проект постановления и дали свой какой, юридический свои советы и так далее. Суду расскажите. Я понял ваш вопрос. Это очень важно. Хорошо. Прежде чем данный вопрос решался, я еще раз хочу подтвердить суду. Да, действительно, у нас телефонный разговор был. Я когда находился, болел, и Ахмат меня попросил, я думаю, как вот, по именам буду называть, ничего. Вот, попросил оказать действительно. У меня есть опыт. Я пригласил Нурбека, нашего представителя, если вы как помните. МПА. Вот, Сатыбалдеева, да. И у меня дома в зале, я лично делал поправки. Вот это положение. Подготовили, в принципе, можно сказать, больше половины положения. Это я подготовил. Проект. Вот, проект, да. Проект. Это не положение, а проект. А что дальше было, я уже парламент принимал, я не участвовал, поэтому я не могу ничего сказать. Вот то есть вы можете подтвердить о том, что вот, будучи генпрокурором Салянова, такой есть великий прокурор, есть прокурору, сегодня говорят, что положения не было роздано, потом было разработано. Вы можете четко суду сказать, что до принято данное положение, вы своими глазами видели,
формировали, там писали специалисты, депутат Мамытов и так далее. Вы помните это? Вы можете? Данное положение, это было еще, я сейчас точно не помню, это было или в ноябре, или в декабре, я точно не помню. Даже уже в то время оно разрабатывалось. Вот. Я сейчас не помню, что могу ошибиться, поэтому положение, данный проект положения ко мне привезли домой, и был Мамытов, был Чулпамбаев, вот я забыл, и этот Нурбек. Я непосредственно читал, я непосредственно вносил туда поправки. Это я вам от всего души и сердца подтверждаю. Когда у нас в начале у вас было в какой-то мере, когда я с вами по телефону разговаривал, вы какой-то мере, чтобы организовать его эффективно, вы давали согласие, правильно? Да, это было. Пойти, организовать и так далее, Было, правильно? было, да. Когда последний раз мы с вами разговаривали, вы сказали, заболели, не можете выйти на улицу. Было, да? Ну, После чего я посетил, точнее, да, так было. проведал вас, видели. Вот то, что сегодня обвиняет прокурор о том, что это было создано специально под какую фамилию? Под Нурматова было создано, Нурматова назначили этот. Он же тоже из списка был, 30, после вас, да, 33-й? Ну, после дальше. Не, он сразу после вас тоже мог стать. Ну, наверное, 32 или 33, я точно не помню. Да. Но когда вы сказали насчет состояния здоровья, мы правильно поняли и начали искать другую кандидатуру. Правильно, да? Правильно? Это после принято постановление. Это До принято постановления даже кандидатур не было. не было. Это было уже после Нового года, по-моему, насколько я помню, после принятия постановления. Постановление было принято под конец. Разве это такое? Да, здесь вот так, под конец декабря. И это было после Нового года. Вот я действительно не мог, и я думаю, вы здесь подтвердите, что я в каком состоянии был. Да, да. Вот, вы зашли в зал и видели, что я целых 3 месяца вообще не выходил, находился там. И врачи приезжали там, ну, я получал лечение. Ваша честь, так как Азимула Зулпанарович, как основной свидетель, проходит, когда я читал показания, я вот с ним не встречался, сегодня с судом встречаюсь. Вот, я держал вот этот, то, что сейчас задал вопрос, я считаю, это основной. То, что говорят, положение не было разработано, потом раздали и так далее. Ваша честь, это вот единственный свидетель, который могут подтвердить, что она была разработана, она рабочий момент, где-то больше 20 дней это разрабатывается. Я даже хочу Я Мамуту пока не пришел, я говорю, из тех, которые основной. Еще один у меня вопрос. Я хотел дополнить, если можно. Я даже штатную вот единицу я расписал. Вот. Именно первую штатную единицу, какие должны быть, вот, я расписал и положение. Сейчас нет некоторых функциональных обязанностей, я вносил поправки. Это я подтверждаю, это было до постановления даже. Вот вы 5 созывов были депутаты, а вы за 5 лет, за 5 созывов встречалась ли такая ситуация, что Төрага за то, что поставил проект постановления, предложенный со стороны депутатов на голосование, и большинство голосов принято данное постановление. За 5 созывов вы встречали практику, что привлекали ответственность, к уголовной ответственности спикера или замспикера или председателя комитета? Вопрос я понял. За все это время, да не то, что за это время, это даже элементарный студент, который закончил 5 курсов, он скажет, что спикер – это лицо, которое оформляет документы, принятые парламентом. То есть коллегиальный орган принимает решение. Он и оформляет. Вот, оформляет, и еще раз говорю, дальше идет исполнение. Спикер не может принимать постановление единолично и отвечать за коллегиальное решение. Я думаю, это нонсенс, я такого не слышал, не видел, и я думаю, и не увижу, и не должно такого быть. Историческое событие. Еще один вопрос.
Вот вы 5 лет, 5 созывов депутат. Если вы помните, очень острые проблемы насчет Хумтора поднималось, аксийских событий и т.д. Вот тогда создавали, парламент создавал, согласно Конституции, регламента депутатской, временной депутатской комиссии, правильно? Да, было. По любым, по тем минимум вопросам. Решение депутатской комиссии, которое исследует и потом принимает парламент, вот сколько я помню, вот предыдущие созывы и так далее, читал, смотрел, она обязательно к исполнению всем органам власти. Обязательно. Это, я не думаю, это не новая норма, и это не новшество. Решения обязательно должны все исполнять. Это когда принимается, а потом, в зависимости, или это парламентская комиссия, или государственная комиссия, но это должно исполняться. Вот парламентская комиссия в 2014 году, 24 апреля, когда я был под заключением, была создана парламентская временная депутатская комиссия, и решением парламента утверждено решение этой комиссии о том, что при создании спецпредставительства не нарушено никакого законодательства со стороны спикера, нету никакого нарушения закона. Она и направлена Генеральной прокуратуре. Как вы считаете, это подзаконный акт? То, что не исполняет сегодня прокуратура, даже не рассматривает. Как вы считаете это? Вот. Я не только, я здесь сидящий считаю, что постановление принято парламентом, это нормативный правовой акт, который должен исполняться соответствующим органом. Спасибо. Так, больше нет вопросов. Ну, Жильбек, я просто хотел мою принципиальность вы на себе о всех событиях, наверное, должны вспомнить. Да? Единственный человек, кто дал заключение, по вам это я. Я просто, ваш честь, последний, просто что да, вы можете... По этим событиям мы же... Вместе были. Нет, я не Вы вместе в были. моей группе были, мы же с вами вместе Я по ездили. отношению... Таджибек Михайлович, вот прокурор зачитал ваши показания предварительного допроса. Для протокола скажите, вот это показание, то, что на суде вы сказали, она считается окончательной Окончательно. и правдивой, да? Ну, Я еще раз говорю, Для протокола. я еще раз, Ахмад, я объяснил то, что меня спрашивали, я тогда ответил. Что спрашивали? Меня подробно не говорили, распиши все, что там это процесс шел. Если мне сказали весь процесс, извините, до тех пятен, которых у меня было, я все рассказал. А то, что меня спросили, все, я вообще не хотел это, давать показания, по большому счету. Вот, если на то пошло. А то, что получилось, получилось. То, что на суде, вот это вы... Еще один вопрос. Все точно. Вот вы, когда принимались это постановление, вы не были депутатом, Нет, не участвовали. не было. А почему 120 депутатов именно вас нашли и как в качестве свидетеля допрашивали? Других депутатов не допрашивали. Вот поэтому мы дополнительно приглашаем их. А вас прокуратура вызвала. Хорошо, я отвечу. Это Ахмад сейчас только ответил, потому что непосредственно разговор был. И все знали, что и мне даже предлагали. Еще раз говорю. Вот я из-за того, что заболел, я отказался. Не то, что там не хотел, я просто уже отказался, я 5 месяцев лежал, болел. И об этом не секрет, сколько кандидатов ко мне проходили. А у нас, извините, сейчас вот еще слово скажу, через секунду весь Бишкек будет знать. Ну, зачем это?